Ош облусунун Озгур айылында 150 түтүндө камсыздаган чакан ГЭС иштеп жатат. Ак Бура групп тарабынан курулган кечи ГЭС акыркы 8 айдан бери сыноо мөөнөтүн өтөдү. Мында жеңилдик катары айылдагы мечит, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиясы акысыз берилген. Аталган ишкана учурда чакан ГЭСтерди куруу боюнча 5 долбоорду ишке ашырууда. 10 жылдык стратегиябызга киргизгенбиз, кабыл алганбыз. Биринчи, экинчи долбоорлорубуз бүгүнкү күндө Озгур чакан ГЭСи бүгүнкү күндө өзүнүн немесин иштей баштады, ишке киргиздик. Андан кийин азыр курулуштары кызуу жүрүп аткан мезгил Исфайран 1 долбоору Кадамжай районунда Майдан айыл өкмөтүндө Исфайран дарыясына курулуп атат. Андан кийин Исфайран 2 деген 12 мегаватт деген немебиз бар, долбоорубуз бар. Аны да кийинки жылдарга азыр долбоорлоо иштери жүрүп атат. Ошондой эле Зардал Баткен облусунун Карабак айыл өкмөтүндө, Баткен районунда Зардалы деген 29 мегаватт деген жакшы долбоорубуз бар. Ал дагы бүгүнкү күндө ал жерде билесиз, Зардалда электр энергиясы жок. Быйыл жазда биз 150 киловаттык кичинекей чакан ГЭСти бар орнотобуз быйылчы. 29 мегаватт станциянын курулуш иштерин жүргүзүш үчүн. Кыргызстанда гидроресурстун болгону 10% пайдаланылат. Эгерде калган 90%-ында пайдалануу мүмкүнчүлүгү ишке ашса, Кыргызстан электр энергиясын экспорттоп, андан ири пайда таппак. Биз мына Токтогул ГЭС, Көрүпсай ГЭС, аябай бизде чоң ГЭСтер бар да. Ошолор биздин гидроресурстун болгон 10% колдонгон. Биздин 90% ресурсубуз жатат колдонулбайчы. Аны колдоно турган болсок, биз энергия кризисинен жөн эле чыгабыз. Да биз айтып кое турган нерсе, чакан ГЭСтер 30 мегаваттка чейин түзөт. Чакан ГЭСтер маселени түзө албайт. Маселени чече албайт. Түздөн түз чече албайт. Мен ачык айтып коюшум керек. Ошон үчүн чакан ГЭСтер региондогу негизги керектөөчүлөрдүн маселесин чечиш керек. Менин өзүм көз карашым ушундай. Анан чоң ГЭСтерибиз мына чоң крупный салынган мына Камбар ата 1 аз долбоорлор жүрүп атат. Курулушу деле башталды. Буйруса алар экспортко чыгыш керек. Биз электр энергия сатып көрүп атасыздар да 10 жылда байып кеткен чоң өлкөлөр болот. Биз чөлдөрдө ушинтип байып атышат да. Биз суу менен суунун күчүн пайдаланып туруп, ушундай байып кеткен өлкөгө айланышыбыз керек. 1991 жылы энергияны колдонуу 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиардтай. Ага карабастан эгемендүүлүк жылдарынан бери чоң ГЭС курулган эмес. Ал тургай электр жабдыктарынын эскерүүсү 80%дан ашкан. Энергетика тармагынын карызы 137 миллиардты түзөт. Кризиске кептелген тармакты куткаруунун бир жолу чакан жана орто ГЭСтердин санын көбөйтүү болсо, дагы бир маанилүү кадам эски бааны өзгөртүүдө болууда. Бирок муну саясий куралга айландырып алышканы белгилүү. Биз электр энергиянын баасын көтөрүшүбүз керек. Бул азыр баа кармап турганы саясий күч менен эле кармап турат да. Кредит алып келип, ошо менен эле кармалып турат. Негизи көтөрүүгө аргасызбыз. Бул Жапаровдун учурунда эмес, бул Алмазбек Шаршеновичтин учурунда эмес, тиги Кулмур Салиховичтин учурунда эле көтөрүлгөн маселе болчу. Бирок буга чейин көтөрбөй келгени, олутту көтөрбөй келгени себеби эл кыйкырып өкүрүп чыкканда коюп койгула, башка булактан деп акырын башкасына алып койгон. Учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Бул багытта инвестиция күтүп ишке ашпай жаткан жүздөгөн долбоорлор бар. Гидроэнергетика мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги багыттарынын бири. Республиканын бул потенциалы зор, бирок ал толук ачыла элек. Президент эл аралык уюмдарга жасаган кайрылуусунда ГЭС курууга кызыктар сырткы инвесторлор менен иштешүүгө даяр экенин айткан. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.